Саламатсыздарбы? Бүгүн Python программалоо тили боюнча 9-чы сабагыбыз. Бүгүнкү сабакта биз саптар менен болгон амалдары жана алар менен иштөөчү функцияларды, методдорду карайбыз. Саптар менен болгон амалдарды биз бул мезгилге чейин караганбыз. Функцияны дагы str функциясын да караганбыз. Конкатенация дейт, бул эки сапты бириктирүү деген сөздү, же болбосо бир эле сапты көбөйтүү дегенди дагы биз үйрөнгөнбүз. Мисалы үчүн s барабар t деген сөзүн көбөйтүп чыгарууну дагы үйрөнгөнбүз. S көбөйтүү белгисин коюп эки жаза турганбыз, бир эле ушул берилген элементти эки жолу көбөйтөт. Же болбосо конкатенация эки сапты бириктирүү. Азыр бизде s бар, андан кийин s1ди түзүп туруп, ага андан кийин s плюс s минус 1 деп баса турганбыз. Текст деген сөз чыгат. Бул эки сапты бириктирүү. Андан саптардын узундугун да эсептей турган болсок, len функциясынын жардамы аркылуу биз саптардын узундугун же болбосо ошонун камтыган элементтердин санын эсептей алабыз. S'ти беребиз, enterди баса турган болсок, чынына келгенде бул s сабында эки элемент жайгашкан. T жана I элементтер жайгашкандыктан бизге экөөнү эсептеп берди. Андан саптар менен иштөө боюнча дагы атайын. Бөлүмдөр менен иштөө, керектүү тексттин керектүү бөлүмдөрүн кыркып алуу деген сөз. S барабар апостроф ичинде текст жазабыз. Python programmer деген сөз бизге берилди. Эгерде бунун биз узундугун же болбосо элементтердин санын эсептей турган болсок, мен функциясы жардамы менен эсептейбиз. 16 элементтен тамгадан турат экен. Эми ушун бөлүмдөр менен иштей турган болсок, бөлүмдөр срезерде код, булар ошол берилген өзгөрмө жазып туруп, анан чарчы кашанын ичинде индексти жазабыз. Эгерде биз кош чекиттин өзүн эле жаза турган болсок, анда бул тексттин баардыгын камтыйт. Бизге кандайдыр бир бөлүгү эле керек боло турган болсо, кош чекит, андан кийин Python дегенге жерге чейин. Эгерде биз ошол срезерди санаш боюнча, индекс боюнча санай турган болсок, Python программасы 0дон баштап санайт, солдон оңго. Эгерде биз тетири оң жактан сол жакка санай турган болсок, анда минус 1ден башталат. Азыр бир эсептеп көрө турган болсок, Python деген сөздө 0, 1, 2, 3, 4, 5 жерге 6-ны жазабыз. Enter жазсак, Python'da да себептен 5ти жазганыбызда, анда 5 өзү кошулбай калмак. Ошол себептен биз 6-ны жаздык. Эми биз программер дегенди ала турган болсок, анда биз ушул жерге s-тин ордуна кадашпасам, ушундай болот. Программер 6дан баштап аягына чейин болот да, анан ортосунда шактардын кереги жок. Эгерде бизге керектүү программанын ичинен керектүү сөздөрдү диапазондо кыркып алышыбыз керек боло турган болсо, керектүү диапазондорду жазабыз. Андан кийин бизге 1ден баштап 5ке чейинки керек болот деген болсок, 1 бул чынында y болуп эсептелет. Андан кийин 5-инчиси бул жерде n болгондуктан n кошо кабыл албайт. Биз 1ден 5ке чейин жазабыз. Ошол себептен акыры o менен бүттү. Аяк ушинтип кыркып алсак болот. Бул start, step деген сөз. Андан start, stop, step. Биз range функциясында start, stop, stepти көргөнбүз. Бул ушул срезерде бөлүмдөрдө колдонсок болот. S барабар чарчы кашанын ичинде стартты баштайбыз. Биз 0 дейли, башталды. Андан кош чекит койдук. Анан акыры бизде 16, буну да койдук. Анан шаг 2ден болсун. Анда ошол программа ачылды. Биринчини алды, андан кийин 2 шаг таштап, 1 шаг таштап. Анан тны алды, андан кийин дагы 1 шаг таштап, onu aldı da 1 шаг таштап, ушинтип акырына чейин не кылды, 2 шаг таштап. Ушинтип алып отуруп, не кылды, бизге ушундай текст келип чыкты. Эгерде биз
терс оң жақтан санаганыбызда дедик, ошондо карап көрөлү. Терс жактар эгерде биз -1 жаза турган болсок, анда бизге акыркы тамганы берет. Ал эми ушул сөздү эле тескери жазыш керек боло турган болсо, тескерисинен ремаг деп аркасынан окуй турган болсок, анда s барабар кош чекит -1 энтерди бассак, эмне болду? Туура эмес. Аркасынан окуп берди. Бизде Python программасында белгилүү, олимпиадаларда көбүнчө райондук турларда келет. Палиндром деген сөз бар. Ушу палиндромду табуу боюнча эгерде биз s барабар nan деген сөздү жазалы, текст постердин ичинде. If s барабар s кош чекит -1 print palindrom. Palindrom чын эле палиндром. Себеп дегенде биз эки жактан тең окуй турган болсок, солдон оңго көрсөк nan, анда ал эми оң жактан сол жакка тең эме алсак, окусак nan. Себептен биринчиси nandын өзүн эле кабылдаган, ал эми экинчиси бөлүмдөр боюнча тескерисин алдык, андан кийин экөөнү салыштырып экөө барабар болсондо палиндром деген сөз чыксын деген маанини кабыл кылды. Азыр ушул методдор боюнча өтө турган болсок, Python программасында саптар менен болгон методдор да көп. Сөздүн баш тамгасын чоңойтуу карап көрө турган болсок, QWERTY деген сөз азыр бизде кичине менен башталды. Эми буну баштама кылыш үчүн атайын методдор бар. Enter'ди бассак, биз автоматтык түрдө эмне ушул QWERTY сөзүнүн Q тамгасын баш кылды. Андан кийинки биздин методубуз бул жерде count методу, бул ошол жерде текстте катышкан сөздөрдү эсептөө. Эстиди эле эсептеп көрө берели. Count. Андан кийин мунун ичине кайсыл элемент изилденип жатат ошону жазабыз. Биз ийни жазып көрөлү дагы, анан enterди басабыз. Enterди бассак, эки жолу болду. Эгерде биз count башка элементти бере турган болсок, сечен Q'ну берсек, ал жерде Q бир жолу гана бир деп чыгат. Андан биздин кийинки методдорубуз бул жерде саптар менен болгон методдордо тамганы чоңдугу же кичинелигин аныктоо үчүн атайын методдор да бар. Ушуларды карайбыз азыр. Азыр бизде QWERTY методу бул төмөнкү регистрде жазылган. Эгерде буну биз чоңойто турган болсок, upper методу бар. Ушул методдун жардамында биз эме алабыз? Жазылган тексттерди чоңойтабыз. Азыр бизде эсти экранга чыгарсак, бул жерде аз кичине. Бул ушул чоң элементтерди кичинертүү үчүн, мисалы үчүн S1 барабар S чекит upper методун колдондук. Бул эгерде биз S1 экранга чыгарсак, бул чоң болду. Эми S1 методун кайра кичинертиш үчүн биз ушул жерден lower деген метод бар. Ушул lower методун пайдалансак, бул бизге кайра эле кичине тамганы чыгарып берет. Андан şu тексттерге колдончу да split методдор бар. Split методдор биз буга чейин split методун көргөнбүз. Мисалы алсак, split ар бир тамганын ортосунда жазып берет. S
check it, split. Ondan keyin эгерде биз бул жерге кошуп кое турган болсок, enter'ди бассак. Так, split. Baştan жазалы, бул жерде QWERTY Biz ушул саптар менен иштөө боюнча да дагы бир методду карайлы. Ушул акыркы метод болсо, бул жерде join методу бар. Join методу бул саптык методдордон болуп эсептелет. S барар QWERTY деген сөздү. Анан ушул join методунун жардамында ишке ашырабыз. Türkçe bereriz. Andan check join. Ne isteyeceksiniz? Enter'di bassak, bul her bir elementin arasında emni alıp Türkçe'de koyup çıkardı. Eğer biz uşul join'dun boşluk koyup olsak, anda biz ekrana her bir tekstin aralığında boşluk koyup berdi. Мына ушу менен биз бүгүнкү сабагыбыздын аягына келип жеттик. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болгула.